Саламатсыздарбы? Волна Сокула теле радио компаниясынын көрүүчүлөрү жана угармандары. Аймактардагы жаш журналисттерден чыгарылыштары менен тааныштырмакчыбыз. Акыркы учурларда доллардын курсу көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу азык-түлүктүн баасы дагы көтөрүлөт. Балыкчы шаарынын азык-түлүк соода жайларында Глобус, Шекер, Кызыл Алма, Алымбек Татка соода борборлорунда Ысык көл облустук антимонополия комитетинин Балыкчы шаарынын мэриясынын адистери менен биргелешкен рейд өткөрүлүп, учурдагы азык-түлүккө болгон баалардын абалы менен таанышты. Бизде бүгүнкү күндө суу май күндө керектелчү, сахар, нан бардыгы жетиштүү. Суу майдын литри 143 сом, эч кандай кымбаттаган жок. Сахар килограмм 67 сом, бирок биз бардык элге жеткиликтүү болуш үчүн ар бир кишиге 1 килограммдан күнүнө сатып жатабыз. Суу май 2 штук. Ар бир адамга. Анан наныбыз болсо 15 сом пшеничный, күндө свежий бышып турат, өзүбүздүн цехыбыз бар. Пенсионерлерге 10 сом карточкалар менен. Кийинки кезде эл арасында азык-түлүк бааларынын доллардын курсуна байланыштуу жогорулап жаткандыгы тууралуу ар кандай кептер болуп жаткандыктан рейдтин адистери кум шекердин, суу майдын, ундун бааларын билишти. Балыкчы шаарындагы чоң дүкөндөрдү кыдырып, базарларды кыдырып чыктык. Негизинен мындай дүрбөлөңгө түшкөнгө эч негиз жок. Өзүбүз көрдүк, мынакей өзүңүздөр да көрөсүздөр, эң арзан деген майлар, суу майыбыз мисалы үчүн 143 сомдон бар экен, эч кандай таламай дүрбөлөңгө түшкөн эчтеке жок, баары кеңири турат. Кум шекерлерибиз дагы Глобус деген дүкөндөн көрдүк, мисалы үчүн 75 сом, бонусный картасы менен болсо 67 сом деп. Ошон үчүн эч кандай талаганга, дүрбөлөңгө түшкөнгө негиз жок. Биз сиздерге ушул маалыматты даана жеткирип коелу деп чечтик. Чынында ар кандай айын кептерден улам эл ичи дүрбөлөңгө түшүп, жөндөн эле ызычууга да алдырып жаткандыгы да айтылууда. Азык-түлүк соода жайларындагы баалар тууралуу сатуучулар менен пикир алыштык. Бир киши 1 килограмм алсын. Ооба, туп туура. Ата жерин алып баары талап кетип атат, анан тияктан кайда сатып атышат. Ооба. Туп туура. Немечи? Запасыңар көп эле? Сахардыкы азыр жетиштүү эле, бул суу майды болсо уже түгөнүп баратат уже. Тияктан уже суу май издегени кетишти да. Салыштырып кыдырып бааларын. Суу май кымбаттап келди. Кымбаттап, силерде мында ограничение барбы? Мисалы үчүн магазинде бар ограничение коюп туруп бир кишиге 2 килограмм эле сатабыз, 2 литр. Последний раз 2 килодан саттык. Биз ага чейин билбей 1 килограммдан эле берсеңер жетет. Билбей эле сатып алдыктан уже биздики түгөнүп калгандан кийин уже бир мешок калгандан кийин эле уже осознавать эттик. Суу май 145 литр. 138ден келет, 139дан келет. Ар бир адамга канчадан берип атасың? 2 литр. 150. Жаштар саясаты коомчулук жана бийлик тарабынан колдоого алынып жаткандыгы баарыбызга белгилүү. Каракол шаарынын мэриясынын жыйындар залында жаштар конгресси студенттер жана окуучулар менен жолугуш өткөрдү. Жолугушууда жаштар конгресси тууралуу жалпы маалымат берилди. Бул боюнча кийинки чыгарылыштан көрөбүз. Бүгүн Каракол шаарынын мэриясында жаштар конгрессинин студенттер жана окуучулар менен жолугушуусу болуп өттү. Жолугушууга жаштар конгрессинин төрагасы Аскар Шайкыдинов, Бишкек шаары боюнча делегаты Бекназаров Жакшылык, Ысык-Көл облусунун делегаты Бозумчиев Жиргалбек жыйынга катышып жаштарга мотивация берип, илим-билимге умтулуп, келечекте Кыргызстандын келечегине жараган жаштардан болушуна туура багыт берди. Көчөлүгө партия жүрүп көрсөтмө жолго деп киргизе бербейт да. Ал жерде бир иш кылган. Ошондой эле жаш лидерлер үчүн нускамасы менен орус жана кыргыз тилиндеги китептер таратылып берилди. Бүгүн 29 март Кыргызстан жаштар конгрессинин жетекчилиги Ысык-Көл облусунун Каракол шаарында
жаштар менен кезигишти. Жолугушууда ар кандай маселелер каралды. Деги эле конгресс деген эмне ошол боюнча кеңири маалыматтар берилди. Жана жаштарга болгон алдыдагы алгылыктуу проекттер жөнүндө маалымат берилди. Жана дагы мотивациялык сөздөр айтылды. Аталган жолугушууга бир гана Каракол шаарынын жаштары гана эмес, Балыкчы шаарынын жана ошондой эле Тоң районундагы жаш делегаттары келип катышты. Бүгүн Каракол шаарынын мэриясынын имаратында жаштар конгресси мектеп окуучулары жана жогорку окуу жайлары студенттери менен жолугушуу өткөрүп, жаштар конгресси кандай кызмат аткарат, ошол боюнча жалпы маалымат берилди. Жеткирүүгө аракет кылып, бүгүнкү иш-чараны уюштуруп атабыз. Волна Исикуля телерадио корпорациясы үчүн Каракол шаарынан. Сарт Калмак эли Ак Суу районунун Ташкыя, Бөрүбаш, Челпек айылдарында жайгашкан. Калкынын саны аз болгондугуна карабастан, үрп-адат, каада салттарын унутпай келишет. Бул боюнча алардын күнүмдүк турмушу, жашоо тиричилиги тууралуу кийинки чыгарылышта. Сарт Калмак эли Сыкөл областына караштуу Бөрүбаш, Ташкыя, Челпек жана Бурма Суу айылында турушат. Калктын саны болжол менен 20 миңден ашат. Күнүмдүк турмушунда кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыздардай эч айырмасы жок. Калктын көбү дыйканчылык жана малчылык менен элек болушса, билимдүү уул кыздары коомчулуктун бардык тармагында эмгектенишет. Күнүмдүк турмушунда каада салттары менен көп айырма жок, бирок тамак аш жагында бир аз өзгөчөлүктөр бар. Тандырга нан жаап жейбиз, такай чоң нан деп чоң нанын жабабыз, майда токуч деп конуп чыкырганда кичинекей кылып майда жабабыз, кооз нан болот. Ошондой эле калмак тилинде жазылган ырлары да бар. Үләч, кензим кетсен үзүләч, төхтибиме жиго, надна серджиго, ора серджиби яксы ода экин. Ал эми калмак эли мурун Будда динине жана Таш тоого сыйынса, азыркы учурда көпчүлүк бөлүгү ислам дининин жолунда. Калмактар негизи ушу Кыргызстандагы калмактардын баары тең ушу мусулмандарда ислам дини кабыл алган. Бирок кайсы убакыт кабыл алган, канча киши кабыл алган бул жазуу жүзүндө жазылбагандыктан ооз эки айтылып берди, алардын баары тең ушул негизи өзү бул калмактар Будда дининде калмактар да. Кытай, Монгол, Якут, ошо түндүк жакта жашаган элдер менен чогуу ошол Будда дининде элдер болуп эсептелген да убагында. Ал эми тиги Россия Федерациясындагы калмактар болсо, алар деген Будда дининдеги калмактар да, алар мусулманчы кабыл алган эмес. Ошо бул жактан көчүп кеткенде алар ошо Россиянын составына кирип, ошо өзүнүн динин тилин сактап калган адамдар. А биз деген ушул эми кийинки умурдар ушу биздин калмак тилин мындай сүйлөгөндө билет. Мен деле ата-энем тилге сүйлөчү элем, билчү элем калмак тилин, бирок азыр кийинчерээк сүйлөбөй, сүйлөшпөй жүргөндө тилди да унутуп коет экенсиң баардыгын тең. Мурдагы Совет доорунан жүздөгөн мыкты инсандар чыккан. Алар тууралуу Бектур Мансуровдун «Инсандар дөөлөтү» аттуу этнографиялык өмүр баян жыйнагында кеңири жазылган. Маселен, Абдыкадыр Ахмет Шарипов Кыргыз жана Тажик СССРлеринин эл агартуусуна эмгеги сиңген ишмер. Кыргыз тилинин өнүгүшүнө зор салым кошкон инсан катары белгилүү. Ал эми мамлекеттик ишмер Турдукожо Эскаков кыска өмүр сүрсө да, Кыргызстандын айыл чарба өнүгүшүнө, малчылардын оор жумушун жеңилдетүүгө ат көтөргүс эмгек кылган. Мындан тышкары көптөгөн мыкты инсандар болгон. Сарт калмак эли азыркы учурда кыргыз элинин коомдук маданий турмушуна активдүү аралашып, алдыга умтулуу менен өсүп өнүгүүдө. Албетте, калмак эли үчүн Ысык көлдөн артык жер, Кыргыздан артык эл болушу мүмкүн эмес.
Саламаттуу Волна Исикулет радио компаниясынын көрүүчүлөрү жана угармандары. Сиздерди аймактардагы жаш журналисттердин чыгарылыштары менен тааныштырдык. Сиздер менен мен эфирде Акылай Канатбекова болдум. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.